Çatkal rayonunda da ошондой болот. Айыл өкмөт башчылары экөө. Турбайсың, эмне отурасың? Көрүп тартип жок. Тартип деген жок силер. Да? Уже тартип. Канча жыл болду иштегениңизге? 3 ай болду. Сиздикичи? 4 ай болду, жаңы келипсиңер, көңүлдө. Район, то есть өзгөрдү, территорияңарды толук карап чыккыла, туңарбы? Мына азыр оба дейсиз. Мына радонун мен алдына барып көрдүм. Көзүмдүн кыйыгы менен карап сразу көрдүм. Эмнени көрдүм? Бүт бактары курап калыптыр. Ошо суу коюп коюш кыйын ошо жерге. Ошону карап коюш кыйын. Ошол кимге карайсыз? Сизге карайбы? Сиз территорияңызга карайбы? Сиз Канчкыянын жетекчисизде турабы? Ошону карап коюш кыйын. Неужели ошону келип мен айтышым керек? Сиз чарбачыл болушуңуз керек. Карасаңыз чарбачыл болушуң. Эртең менен кечке чейин жүрүшүңүз керек. Бул дарак эмне үчүн өспөй атат, бул гүл эмне үчүн солуп калды, бул жол эмне болду, бул эмне болду. Ушул сиздин кызматыңыз ушул. Сизди биз айтып аткан жокпуз, бар чегераны барып чегераны кара, же бирөөнү кармап кел, коррупцияны кармап кел деген жерибиз жок. Сиз чарбачыл болушуңуз керек. Ошондо өнүгө. Мен азыр келдим, мына сиз урушуп кетип калдым. Сиз чарбачыл болбосоңуз дагы эле бардак боло берет. Уктуңузбу? Күнү түнү тынбастан. Ана bir gün иштеп коюп, 2 күн дем алган токтоткула. Күнү түнү тынбастан көчөлөрдү караңыз, кайсыл таш жакшы жатат, кайсыл таш туура эмес жатат, кайсыл жерде мусор жатат. Мына келгенде мен мусорыңарды көрдүм. Өтмөт мучкулайды, ошого көңүлүм болуп түштү. Көңүлүм түштү ошого, мусорыңарды көрдүм. Сиздики мусор кандай болуп турат, көрдүңүзбү? Эмне болуп атат ал жерде? Эмне кылып оңдойсуз? Эмне оңдободуңуз ушуга чейин? Оңдоп аткан жоксуз. Мусорду эмне кылыш керек? Кудайга шүгүр, ошол жерде тегерегинде жер өтө көп экен, туурабы? Сиз эмне кылышыңыз керек эле ошол жерде? Кана эмне кылышыңыз керек эле? Мына айтыңызчы. Бир эле мусорду башканы айтпайм. Упаковкалаштын кереги жок. Сиз ал жерде рекультивация деп коет. Орусча айтканда. Рекультивация деп коет. Аны үчүн сиз чоң трактор барбы? Каза турган. Экскаватор барбы? Экскаваторга барып ошол казышыңыз керек. 1, 2, 3, 4, 5 чоң ямаларды казып коюшуңуз керек. Мына яма толдубу? Аны жакшыраак кылып рекультивация кылышыңыз керек. Всё, как будто мусор жок, нормально. Үстүнө чөп өсүп кете берет. Экинчи яманы башташыңыз керек. Экинчи яма толдубу? Аны жакшыраак кылып рекультивация кылып коюшуңуз керек. Да? Ушинтип кете беришиңиз керек. Ошондо мусорумуз да көрүнбөйт, билинбейт. А сиздин мусоруңуз азыр талаалап, бүт талаалап ошо төгүлүп чачылып жатат. Да? Сасып, ирип жатат ошол жерде. А жанында болсо айыл турат. Көрдүңүзбү? Мына сиздин чарбачыл эместигиңизди билинип турат. Чарбачыл болушуңуз керек. Ар бир мамлекеттик кызматкер ушундай нерселерге көңүл бурганда гана биз оңолобуз. Ана ар кимдин келип алып бирөөнү түртмөйүнчө билбейт деген сөз бар. Улутту айтпай эле коюп болуп калышыбыз. Туурабы? Түртмөйүнчө билбейт, түртүп туруш керек. Аким уктуңузбу? Мына Чаткал район акими ушул маселелерди карагыла. Күнү түнү жүргүлөгү. Ар бир маселе. Мына мен айтып койдум, азыр эми барып эртең мусор чукулайсыңар болду ушу менен токтоп калбагыла. Анан башкалар иштейт. Башка дагы жумуш болбойт. Мына эмелериңизди караңыз, жанагы садиктердин алдын караңыз. Ар бир садиктерди, ясилердин алды жөн эле жаркырап жайнап, гүлдөр эгилип, чөптөр чыгып, жанагы тал теректер өсүп, сонун болуп туруш керек. Азыр садиктердин алдын карасаң, баары курап жатат. Мектептерди кудушетип караңыз. То есть отуруңуздар. То есть муну айткан себеби, урматтуу туугандар, биз эми мындан ары ички проблемаларды карайбыз. Ички проблемалар менин колум бошоду эмичи. Мен эми колум бошоду. Эми айтып коеюн, капа болбойсуңар, чиновниктер. Чиновниктер барлык жерде өзгөргүлө, ишиңердин режимин өзгөрткүлө. Макулбу? Отношение к работе деп коет. Ошол жумушка болгон өзүңөрдүн мамилеңерди өзгөрткүлө. Өзгөртпөйсүңөрбү? Канчага чыктыңыз сиз? Канчага чыктыңыз? 48 жап-жаш турбайсызбы? Жап-жаш экенсиз. То есть иштей турган убагыңыз экен. Же чарчасаңыз, же иштей албасаңыз, анда айтышыңыз керек да кетсиңиз, давайте бир жакшыраак балдарды коелу, иштейин деген болсо. Макулбу?
Ошон үчүн жакшылап атканынан айтасың, туруп туруп. Мен аз кемчилигин айтып алайын. Силер кийиме кеткенде мактай бересиңер. Рахмат. Макулбу? Ошон үчүн сизге мен айтканым, эми жакшылап иштеңиздер. Урматтуулар. Азырынча мен пока сизде нарушение таба элекмин, сизди сиз деп сүйлөйм. Эртең бир нарушение таап алайын. Нарушение табылгандан кийин очень жесткое отношение менде. Колу бутуңузду кайрып туруп апарып камерага тыгып, ошол жерде жаныңызды суруп туруп 5-10 жыл бергенде, анан кийин ошондо эсиңизге келет, айтасыз. Айттан көр, ошол деле токтотуп коюп болупмун депчи. Ошого жеткизбеңиз, макулбу? Отуруңуз, пожалуйста. Урматтуу эл журт, сиз отура бериңиз. Сиз Терексайдансыз да, сиз? Терексайда да бардак көп болсо керек, аны карайсыңар өзүңөр. Отуруңуздар. Урматтуу эл журт, эми мен бул маселелерди айтылган себебим ушул маселелердин баардыгын бизге урматтуу президентибиз алдыбызга тапшырма кылып коюп атат. Айтып атпайбы? Күнү-түнү иштеп атканда. Кээде түнкү саат 12-1ге чейин отуруп алып ушуларды айтып, ушулардын мен айткан сөздөрдүн ар бирине чейин айтып туруп, кеңешмелерди өткүзүп отурат. Президент айтып кала бербеш керек да, туурабы? Биз дагы айтып кала бербешибиз керек. Жергиликтүү эл журт бизге жардам бергиле. Иштебеген чиновниктер болсо, туура эмес иштеп аткандар болсо айткыла. Аны айткыла десе анан кийин иштеп аткан адамга тилип үстүнө арыз жаза бербегиле. Алда керек эмес. Анан адамды тажатып да жибербегиле. Себеби дегенде адам иштеп аткан үстүнө арыз жаза берсе, текшере берсе, ал тажап да кетет. Иштебей койчу, текшере берет экен депчи. Чындап мындай фактылар, уурдаган фактылар жана башкалар болсо, то башка иш. Макулбу? Ошондуктан тынч болуңуздар, ден соолуктуу болуңуздар, ишиңиздерде ийгилик болсун. Мына мен силерге айттым, раддонуңарды толук бойдон капитальный ремонтун өткүзүп, керектүү жабдуулар менен 4 айдын ичинде жабдып беремин. Рахмат.